Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Нур Ньюс маалымат программасы, студияда Арзамат Аланов. Саламатсыздарбы, бүгүнкү чыгышта. Ош шаарында аскердик кызматын өтөп жаткан 2 жоокер изделүүдө. Бишкекте Нью ТВ телеканалынын журналисти жана операторуна кол салуу болду. Окуя Ак Ордо конушундагы мыйзамсыз курулган май алмаштыруучу жайды түрттүрүү маселесин чагылдыруу учурунда болгон. Кыргыз паспорты Орусияда кадимки бизнеске айланды. Бул туурасында жогорку кеңеште вице-спикер Аида Касымалиева билдирди. Ош Баткен-Исфана жолунда иштеген жумушчулар 2 жылдан бери айлык маяналарын ала албай келишет. Аларды алдаган Туркиянын Чакыр Япы компаниясы качып кетип из жашырган. Ош шаарындагы троллейбус токтотулган жайга катарлаш жайгашкан базар менен унаа жуучу жай ири тоскоолдук жаратты. Мындан улам күн алыс чыр чыгууда. Жергиликтүү бийлик буга кайдыгер. Ош шаарында аскердик кызматын өтөп жаткан 2 жоокер изделүүдө. Бул тууралуу башкы штабтан билдиришти. Маалыматка таянсак, кечээ шаардагы номер 36806 кургактагы аскер бөлүгүнөн 18-19 жаштагы курактагы 2 жоокер качып кеткен. 2 жоокер ушул жылдын күз мезгилинин соңунда аскердик кызматын өтөө үчүн Ошко келишкен. Алардын качып кетишине аскердик кызматын өтөөгө көңүлдөрү жок болгону себеп болушу ыктымал деп айтылат маалыматта. Ушул тапта Ош гарнизонунун аскердик прокуратурасы тарабынан териштирүү иштери жүрүп жатат. Нокат районунда 5000 сом пара алып жаткан жерден кармалган жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн инспектору сурак учурунда абалы начарлап ооруканага жаткырылды. Бул маалыматты Ош облустук кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн өкүлү Алтынбек Тегизбаев билдирди. Анын айтымында шектүү катары кармалган инспектор буга чейин жүрөгү ооруп калаадагы ооруканалардын биринде дарыланып чыккан. Инспектор сурак берип жаткан маалда абалы кескин начарлаган. Натыйжада тез жардам кызматы чакыртылып, шаардагы ооруканалардын биринин кардиология бөлүмүнө жеткирилген. Учурда ал дарылануусун улантып жатат, деди Тегизбаев. Белгилей кетсек, кечээ 3 декабрда ыкчам тергөө аракеттеринин алкагында милициянын старшинасы 5000 сом пара алып жаткан жерден колго түшкөн. Бишкектин Ак Ордо конушуна сюжет тартканы барган Нью ТВ телеканалынын журналисти Дүйшөн Шаршенбековго, оператор Калыбек Абдомамутовго жана каналдын айдоочусу Курсантбек Марцикеевге кол салуу болду. Андагы маалыматка караганда алар Бишкек мэриясынын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынын тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери менен Ак Ордодо мыйзамсыз курулган автоунаанын майын алмаштыруучу жайды түрттүрүүнү тартыш үчүн барышкан. Жерди ижарага алып иштеткен май алмаштыруучу жайдын кожоюндары журналисттердин ишине тоскоолдук кылып, камераны талкалап салышкан. Мындан тышкары май коюучу жайдын ээси журналисттерди автоунаасы менен сүздүрүп, окуя болгон жерден кетип калган. Бул иш боюнча тараптар Ленин райондук ички иштер башкармалыгына арыз жазганы маалымдалды. Кыргыз паспорта Орусияда бизнеске айланганы жогорку кеңеште айтылды. Вице-спикер Аида Касымалиева парламенттин жалпы жыйынында мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигине кайрылып, жакында Санкт-Петербург шаарында мекендештер менен жолугуп келгенин, Кыргызстандын паспортун башка өлкөлөрдүн жарандарына сатып жаткандар көп экенин айтты. Бирок жалпы жыйында мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү депутаттын дооматтарын четке какты. Петербург шаарында биздин мекендештер менен жолугуп келдик, биринчи депутаттар менен. Ал жерде кыргыз паспорты бизнеске айланган. Өзбекстандан келген жарандар, мигранттар ошол жерде сатып атышат, рекламалап. Кыргыз паспортун ушунчага сатып аласыңарбы деп. Аны статистикадан да текшерсеңер болот. Эгерде кылмыш ишин жасап, кандайдыр бир түшүп калганда милицияда, ал жаран ошол Сузак, дагы башка жактан чыгып атат, Сузактан дагы көп экен, эмнегедир. Анан кийин текшергенде пин бардыгы туура чыгып атат. Ал жасалма паспорт эмес деп. Эмне кылып атасыңар бөгөт коюу боюнча? Мына канча чыкты биздин паспорттор боюнча? Подделка паспорттарды биз эми Москвада ошол МВДнын өкүлү бар, ошолор иш алып барыш керек совместно ушул. Подделка эмес, ГРС менен жасалган. Выдача при выдаче, потому что все совпадает. Азыр паспорт алыш практически невозможно, киши өзү келип биометрикасын бермейинче. Сиз эми факты бергиле деп актанып атасыздар, мындай толук ынанымдуу жооп алган жокмун. Себеби дегенде ошондой фактылар болуп атат. Мен өз көзүм менен көрдүм, мен сизге айтып атам.
бөгөт коюш керек, алып атышат анычы. Ош Баткен Исфана жолунда иштеген карапайым жумушчулар 2 жылдан бери айлык майналарын ала албай келишет. Бүгүн бул долбоордо иштеген жарандар Бишкекте билдирүү жасашты. Алардын айтымында Туркиянын Чакыр Yapı компаниясынын акчасын ала албай жүргөн 100гө чукул курулушчу бар. Андагы жалпы сумма 230 000 АКШ долларга жакын. Бирок азыр аталган компания жетекчилери кайда экени белгисиз. Ош Баткен Исфана жолун реконструкциялоого тартылган Советбек Абдраимов 2 жылдан бери айлык акысын ала албай жүрөт. Айтымында ал 2017 жылы сентябрь айында туркиялык Чакыр Yapı деген компания менен келишим түзгөн. Анда аталган компания жумушчулардын айлык маянасын 45 күндүн аралыгында төлөп берүүнү убадалаган. 2 жылдын yüzü болду. Балдар айлыктарын 15-20%ке чейин айлыктарын алышкан, калганын албай жүрүшөт да. Анан эми азыр биз мындай Чакыр Yapı компаниясы жабылып калып, ордуна Алке иншаат компаниясы келип иштеп атат. Ал жакка барсак биз мы вас не знаем дегендей кылып атат биздичи. Ошол Чакыр Yapı менен сүйлөшүп алып, ошолор менен да көргөнсүңөр, мы Чакыр Yapıны тоже не знаем деп атат азырча. Эми бул жерде каржы көптөр бар. Эми аркасындагылар эми бир 50 000, 100 000 болушу мүмкүн. Эми алды 30-40 000 доллардай мындай алашасы бар балдар бар экен, ушундай иштегенчи. 2 жылдан бери ала албай жүрөт. Биздин угушубуз боюнча мына Чакыр Yapıнын жетекчилерине, хажайындерине дагы иш козголуптур дейт. Бир Кыргызстандан чыгып кеткен деп айтышат. Жамил Фарез деген бар эле, ошол течение месяц заплачу деп сентябрда, октябрда келгенимде дагы ушу гарантийный письмо жазып берди эле да. Завтра вам вышлю деп кеткен дагы ошол бойдон $1000 бардыгына берди дагы, кийин ошол бойдон жок болуп кетти да. Белгилүү болгондой, Чакыр Yapı компаниясы ал долбоордо 2018 жылы өзүнүн ишин токтоткон. Анын ордуна башка туркиялык Алке иншаат ишканасы келген. Бирок ал мекеме дагы жумушчуларга Чакыр Yapıнын карыздарын төлөп берген эмес. Жумушчулар транспорт министрлигине, компания өкүлдөрүнө, жергиликтүү бийликке, өкмөткө дагы кат жазышкан. Анткени менен ушул кезге чейин эч бир мекемеден жооп болгон эмес. Biz ошо Кыргызстан булуң бурчунан байкелер менен баарыбыз келдик. Ошо 2 жылдан бери биз ошол Ош Баткен Исфана проектиси боюнча иштегенбиз. 2 жылдан бери айлыгыбызды ала албай ошол себептен келдик. 2 жылдан бери жыйынтык чыкпайт. Азыр иштебейбиз, уже 1 жылдан ашты иштебейбиз. 1 жылдан бери ар кайсы жак мекемелерге, ар кайсы эмелерге кайрылдык. Эч кандай жыйынтык чыкпай жатат. Өзүмдүккө 230 000 сом да. 230 000 сомду 2 жылдан бери ала албай жүрөм. Жумушчулар 2 жыл мурун аталган компания менен түзүлгөн келишимдин негизинде 6 ай иштеп, 10 километр жолдун асфальтын сыйрышкан. Ошол кезден бери айлыгын ала албай жүргөн 100гө чукул жаранга компания дээрлик 230 000 АКШ долларын төлөп бериши керек. Бул кырдаалда транспорт жана жолдор министрлиги алсыздыгын көрсөтүүдө. Өлкө аймагынан чогулган жарандар министрликке бир нече ирет кайрылганы менен майнап чыкпай келет. Мамлекеттик мекеме карапайым жумушчулардын акчалары качан колдоруна ерин өздөрү дагы билбейт. Булар менен биз бир нече жолу жолукканбыз буга чейин, да туура ала албай жүрүшөт. Себеби алар подрядчиктин, субподрядчик менен түзүлгөн договор бар экен. Ошол договорлорун бир нече жолу биз көрүп, подрядчиге тапшырма бергенбиз. Биздин контракттын 4 пунктунун негизинде субподрядчик үчүн, анын баардык кесепет үчүн ген подрядчик өзү жооп берет. Ошол боюнча биз аябай алардан талапты коюп атабыз. Частично бир аз төлөнгөн, ошол алар дагы төлөп беребиз деп өздөрү мойнуна алган. Анан бирок кечиктирип атат, биз дагы алардын үстүнөн иштеп атабыз. Карапайым жумушчулар болсо Ош Баткен Исфана долбоорунда түзүлгөн мындай кырдаалга транспорт жана жолдор министрлигин күнөөлөп келишет. Жакын арада төлөп бергиле деп подрядчиктен талап кылып атабыз. Бардык акчаны бөлүп бергенсиздер да? Болду, мендеги информациянын бардыгын айтып бердим да. Башка мен суроо. Биздин иштеген немедеги периоддо акчалар төлөнгөн деп өткөндө айттыңыз го, Алкеде айтты го. Төлөнгөн, азыр дагы бир часы бар алынганчы, ошону алганда төлөп беребиз деп айтып боюнча да биз эски иштеген 2 жыл мурун иштеген акчалар. Ошонун эсебинен төлөп бергиле деп атабыз биз. Жок, төлөнгөн деп айттыңыз го сиз. Төлөп бергиле деп атабыз. Жок, Алкеге төлөнгөн деп айттыңыз го, акчаңызды бергенбиз да. Биздин иштеген жумуш акыбызды төлөнгөн, бардыгы төлөнгөн, эми алар төлөй эле экен, ошо азыркы учурдагы ала турган эмеңерден төлөп бер деп айтып атабыз. Эметсеңиздер болбойбу? Кайсы акчаны талап кылып атабыз. Жакында дегенде сиз датасын дагы айтпайсыз. Датасын мен айта албайм да.
Айта кетсек, Ош-Баткен-Исфана жолу Кыргызстандагы стратегиялык жолдордун бири болуп эсептелет. Андан бир гана жеңил унаалар эле эмес, кошуна мамлекеттерге кетүүчү жүк ташуучу машиналар дагы өтөт. Жолду курууну өкмөт 2017-жылы баштап, ал 2019-жылы ишке берилиши керек болчу, деген менен транспорт министрлиги айрым жерлерге көпүрө салуу сыяктуу кошумча курулуштарга байланыштуу долбоорду 2020-жылга калтырганын билдирген. Анархан Алтымышев, Равшан Тойчиев, Нурньюз, Бишкек. Ош шаарындагы троллейбус айдоочулардын көйгөйүнө токтолобуз. Учурда каланын тургундарын 2 троллейбустук каттам тейлейт. Алардын биринин акыркы бети Кудайберди базарынын капталы. Анда токтотулган троллейбустар оңойчулук менен ордунан жиналышпайт. Анткени ага катарлаш жайгашкан базар менен унаа жоочу жайга келген машинелер тоскоолдук жаратат. Мунун кесепетинен күн алыс талаш тартыш маселеси жаралууда. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын тургундарын 2 троллейбустук каттам тейлейт. Алардын биринин акыркы бекети Манас Ата кичи районундагы Кудайберди базарынын капталы болуп эсептелет. Мындагы троллейбус айдоочуларынын башкы көйгөйү унаа тыгыны. Тагыраак айтсак, базарга жана автоунаа жуучу жайга келген машинелер троллейбустарга жол бербейт. Айтор айдоочуларды кыйын кырдаалга салат экен. Мунун кесепетинен шаардагы жүргүнчүлөрдүн көп күтүрүүгө туура келет. Мол жерде биздин кривойдон троллейбус бурулат десеңер, анан мол жерде компарт деген мойка бар, анан запчас базар. Мына жерге чейин стоянка кылып алышат да, кадимки дейчи. Бул жерге өтүш керек да, троллейбус линия турат. Как положено, кеңире кирип, кеңире чыгыш керек. Кире албайбыз. Бүгүн эле негедир сал мында ачык, анан башка маалда именно базар, понедельник күндөрү келсеңиздер, мына жер пробка. Айдабайсың десең, айдай бербейсиңби, батпайсың деген арам болот да. Айдоочулар автоунаа жуучу жайларда күнөөлөгөн жайы бар, бирок мындагы комфорт аталышындагы мекеменин кожоюну авто тыгындардын жаралышына ишенбөөчүлүк жаратып, келген унаалар троллейбустарга тоскоолдук жаратпайт деп актанды. Эмне ачык турат го, өздөрүнүн оянды тосулуп турат. Бир жол эме болот. Бер биз асфальттап жакшына кылып койгонбуз. Мурда бер вообще мардак жер эле. Ондоп койгондон калп эле келип алып эме болуп атасың. Биз ачып турабыз, тынбай. Беді 15 бала ошо постоянно карап турушат. Полный троллейбус издежбит, ошонун линиясы тосулбасын деп. Эми бир тараптуу болуш керек да, чынбы? Ана өзү тосулуп турат, өздөрү аяктан биз коруп беришибиз керек да, чынбы? Өздөрү коруйт, өздөрү караш керек да. Ош шаардык автоунаа муниципалдык ишканасы бул көйгөйдү чечүү аракетинде. Алардын айтымында бул маселе боюнча буга чейин Ош шаардык мэриясына кайрылууларды жазганын кабарлашты. Анда жакын күндөрү атайын троллейбустар эркин кирип чыгуусу үчүн тосмолор коюларын убадалашат. Мына бизде диспетчерский түйүндө азыр тосмолорду алып келип, бетон тосмолор менен тосуп, бир гана троллейбус кирчү кылып ошонтип эме кылайлы деп атабыз азыр. Айдоочуларга жакшы бир шарттар түзүп берели деп. Анан шарт түзөлү десек, бизде мойкалар ал жерде жайгашып калган. Эми мойкалар кирип үчүн аны деле эске алып, мен аделе жеке менчик ишкана экен. Эми аларга деле биз тоскоолдук жаратпайлы деп, троллейбустардын кирип чыгуусунда бир шарттарды карап, сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Майы кызматкерлерине деле түшүндүрүү жардам иретинде биз кайрылып атабыз. Мэрия тарапка, транспорттун инспекцияга кайрылып атабыз. Ушул боюнча биздин көйгөйлүү маселелерин чечүүгө жардам берүүсүн суранып. Ош шаарында 30дан ашуун троллейбус, автобустар тургундарды тейлейт. Ар бир троллейбустун айдоочусу күнүнө 7 жолу каттамга чыгат. Мында эртең мененки саат 6:30дан кечки саат 9:00-га чейин каттам жүрөт. Иса Нурбаев, Бактыгүл Мираделова, Адлет Нышанбаев, Нурньюз. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн Манас эпосунун күнүнө карата Манас жана Чыңгыз Айтматовдун улуттук академиясына барды. Эске салсак, академия Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен 2019-жылдын 31-январында түзүлгөн. Мамлекет башчысы академиянын имаратын көрүп чыгып, манасчылардын айтуусунда Манас эпосунун үзүндү укту. Чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү, жазуучулар, акындар, манасчылар менен баарлашты. Өз сөзүндө президент Сооронбай Жээнбеков Манас эпосу тарыхыбыздын, ал эми Айтматов маданиятыбыздын өнөрбөс дөөлөтү экенин баса белгиледи. Чыңгыз Айтматовдун Манас эпосунун изилденишине, аны басып чыгарууга эбегейсиз эмгек кылганын өзгөчө белгилеп, Кыргыз Манас Чыңгыз деген түшүнүктөрдү ажыратып, бөлүп кароого болбостугун кошумчалады. 2020-жылы өтө турган парламенттик шайлоого катыша турган партиялар иш-чаранын боло турган күнү расмий жарыяланганга 6 ай калганда каттоодон жана кайра каттоодон өтүп бүтүүсү зарыл. Мындай билдирүүнү шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы таратты. Бул Кыргыз Республикасынын президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын 60-беренесинде негизделген. Эрежеге ылайык юстиция министрлиги шайлоо белгиленген күндөн тарта 3 сутканын ичинде каттоодон өткөн партиялардын жетекчилери тизмети
түзүп, Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтөт. Ал эми талапкерлердин тизмеси боюнча чечим жашыруун добуш берүү жолу менен саясий партиянын съездинде ишке ашырылат. Белгилей кетсек, 2020 жылы өтчү парламенттик шайлоонун болжолдуу мөөнөтү 4 октябрь. Аны так белгилөө боюнча чечим 26 июндан 6 июлга чейин кабыл алынат. Эми кезек чет элдик кабарларда НАТОга 70 жыл аталган уюмга мүчө өлкөлөрдүн лидерлери мааракелик жыйынга чогулушту. Филиппинде Камури бороону каптады. Анын кесепетинен аэропортто 500дөй авиакаттам токтотулду. Түндүк Кореяда жаңы курулган Самчион шаарынын ачылышы болду. Өлкөнүн бийлиги жаңы шаарды цивилизациянын үлгүсү атады. Алдыда ушул жана башка чет элдик кабарлардын топтому. НАТОго мүчө 29 өлкөнүн лидерлери уюмдун 70 жылдыгына карата Лондонго 2 күндүк саммитке чогулду. Мааракелик саммитке Франция, Туркия жана Кошмо Штаттар аркыл карама-каршы көз караштары менен келди. АКШнын президенти Дональд Трамп уюмга мүчө өлкөлөрдү коргонуу чыгымын жогорулатууга, жалпы чыгашаны тең көтөрүүгө чакырып келет. Саммиттин алдында француз президенти Эммануэль Макрон Европа мындан ары Кошмо Штаттардын коргоосуна ишеним арта албай турганын айтып, НАТОнун мээси өлүп баратканын билдирген. Ага чейин уюмдун мүчөсү болгон Түркия Орусиянын С-400 зениттик ракеталык системасын сатып алып жаткан үчүн өнөктөштөрү тарабынан сынга кабылган. НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг акыркы кездеги карама-каршылыкка жана чыңалууга карабастан НАТО тарыхтагы эң ийгиликтүү уюм экенин белгиледи. Ал Лондондогу саммиттин алдында быйыл Европа мамлекеттери менен Канада аскердик чыгымын 4,6%га көбөйтө турганын билдирген. Бул өлкөлөр 2016 жылдан 2020 жылга чейин коргонууга 130 миллиард доллар бөлсө, 2024 жылга карата бул сумма 400 миллиард долларга жетиши керек. Столтенбергдин айтымында НАТО жакынкы жылдары программа 30 деп аталган планды ишке ашырууга ниеттенип жатат. Ага ылайык уюм жаңжал чыккан учурда 30 күндүн ичинде кошумча 30 аскердик кеме, 30 авиациялык эскадрилья жана 30 аскердин 30 батальонун толук аскердик даярдыкка жеткириши керек. Түндүк Атлантикалык келишим уюмун 1949 жылы АКШ, Канада жана 10 европалык өлкө советтик экспансияга каршы туруу максатында негиздеген. Азыркы учурда ага 29 мамлекет мүчө. Филиппинде каптаган Камури бороону бир кишинин өмүрүн алды. 100 миңдеген тургун коопсуз жайларга көчүрүлдү. Шамалдын ылдамдыгы саатына 235 чакырымга жетип жатат. Баш кала Манилада окуу жайлар жана мамлекеттик мекемелер жабылды. 3 декабрдагы кабарга ылайык аэропортто 500дөй авиакаттам токтоду. Бул жыл башынан өлкөгө бүлүк салган 20-чы тайфун. Түндүк Кореяда жаңы курулган Самчион шаарынын ачылыш салтанаты болду. Өлкө бийлиги шаарды заманбап цивилизациянын үлгүсү деп атады. Ура деген катуу кыйкырыктардан кийин майрамдык салют атылып, Самчиондун асманын кызыл-тазыл түскө боеп абага шарлар учурулду деп жазды өлкөнүн Борбордук телеграф агенттиги. Дүйнө назарында ак боз ат минген Ким Чен Ын шаарды курган аскердик курулуш дивизиясы салтанаттуу марш менен өттү. Борбордук телеграф агенттигинин маалыматына караганда, шаарга 4000 үй бүлөгө ылайыкталган көп кабаттуу үйлөр курулду. Ошондой эле лыжа тебе турган жол, стадион жана башка объектилер салынды. Шаардын курулушун мамлекеттик ММКлар канчалык даңазалабасын, өлкө калкынын көпчүлүгү жакыр жана кыйналып жашайт. Курулушка канча каражат сарпталганы белгисиз, бирок шаардын курулушу өлкө катаал санкцияларды баштан кечирген жылдарга туш келди. Өлкө бийлиги бул долбоордон чоң үмүт кылганын ушундан билсе болот. Шаардын дагы бир символикалуу мааниси ыйык саналган Пектусан тоосуна жакын жерде курулганы. Бул тоодогу жашыруун партизандык лагерде өлкөнүн мурдакы лидери Ким Чен Ир туулган. Советтик жана кытайлык архивтерде Ким Чен Ир 1941 жылы Хабаровск районунда туулуп балалык өткөнү айтылат. Японияда кыз-келиндер жумушта көз айнек тагынууга жана жалпак бут кийим кийүүгө тыюу салган эрежелерге каршы өнөктүктү улантып жатышат. Күнчыгыш өлкөсүндө аялдардын ажарын бузат деп көз айнек тагынууга уруксат берилбейт. Ошондой эле аялдар кеңседе бийик такалуу бут кийим кийип жүрүүгө милдеттүү. Активист Юми Исакова петиция жарыялап, кол топтоодо. Маалыматка караганда онлайн петицияны 31 000 адам колдоду. Бут жана оору деген маанини туюндурган акция Японияда жылдын башында башталган.
ММА мушкерлери бири-бирин бир учурда нокдаунга жиберди. Окуянын видеосу Twitter баракчасына жарыяланды. The Sun басылмасынын жазышынча, окуя Португалиядагы мелдеш учурунда болгон. Анда мушкерлер Эдеро Лопес менен Диего Невеш кескелген. Бетеш биринчи раундда жыйынтыкталган айтылды. 22 жаштагы Лопес ордунан дароо туруп кетсе, 31 жаштагы Невешке дарыгерлердин жардамы керек болгон. Жыйынтыгында Лопес жеңишке жеткен. We will stay respectful until he's back. Соңку жылдары өлкөдө логистикалык борборлорду ачуу колго алынууда. Анын арты менен өндүрүлгөн продукцияны экспорттоого мүмкүнчүлүк кеңейип, багбандардын жыл бою менет кылып тапкан кирешесин арттырууга шарт түзүлөт. Ал эми Кадамжай районундагы Кызыл Булак айылында 10 алма сактоочу кампа иштеп жатат. Кампадан Кызыл Булак айылында 10го жакын иштейт. Алгачкылардан болуп Муратали Кудайбергенов өз колу менен куруп айылдаштарынын өндүргөн төшөмөн сактап берген. Ошондой эле алма сактоочу жайды жасоодо башкалардан жардамын аябай кеп кеңешин берип келет. Негизинен бул ыкмаларда термоизоляция башкасын негизинен ушинтип жасса болот деп ойлодум. Көргөн деле жокмун бир башка жактардан. Мына холодный стропкалар боюнча холодильниктер менен кеңештим. Олар кеңеш берди, ушинтип койсок болот деди. Баа кондиционерди переделка кылып коюш берди. Мага термоизоляция башка шкалардын баарын өзүм жасадым. Бул ачкан себеби бул элге дагы пайдасы тийип турат ар дайым. Себеби баягы күздө эл алмасыны топтоп эч жакка сата албай турган маалда бул бала ушу алып холодильнигине коюп элге да канча пайдасы тийип атат, өзү да кийинен баягы убактынча кармап турат дагы. Жазда өзүм мына көрдүңөр, кыздар холодильниги бар, жакшынакай холодильнигине мына 6 айга чейин сактап, май, июнь айларда жакшы бир сенада сатып алат да. Ошондун аркасынан бул кишини көрүп, баарыбыз кызыгып, холодильнигини көрүп, ушу элге жайылтууда турабыз азырчы. Алма сактоочу жайда учурда базар талап кылган алманын 6 түрү сакталууда. Жылдын жаз мезгилине чейин сактап, андан соң жергиликтүү базарга жана кошуна Өзбек Республикасына сатууга чыгарат. Жекешкер былтыркы жыл алманын баасы арзан болгондуктан азыраак киреше тапкан болсо, быйылкы жылы 1 миллион сомго жакын киреше табууну пландап жатат. Аны үчүн алманы сактоо эрежелерине көңүл буруу керек дейт жекешкер. Сактоо эрежеси бир плюс 3 градустан 1 градус 3 градусқа кармайбыз. Алма жакшы турат. Алманын бизде бир 5-6 түрү бар. Атай кетсек, мына семиренке жакшы кетет. Крепсон деген баягы кызыл алмабыз бар. Превосход деген алма бар. Дагы башка 1-2 түрү жакшы алмалар бар. Голден ушундай алмалар бар. Кызыл Булак айылынын тургундары негизинен дыйканчылык жана багбанчылык менен алектенет. Мындан улам жергиликтүүлөрдүн негизги киреше булагы алма жана майлыны өстүрүү менен толукталат. Аймакта өндүрүлгөн продукция Өзбекстан, Казакстан Республикасына жана Орусияга экспортталат. Малина, бак чарбачылык, алма, алмурут, малина болот негизинен кирешеси. Быйылкы жылда Кудайым насип кылып негизги алманын баасы өтө жогорку болду. Жана малинанын баасы жогорку болду. Дыйкандар үчүн быйылкы жыл мол түшүм болду десек жаңылышпайбыз. Биз тараптан багбандарга, жергиликтүү элге уюштуруучулук жагы, анан сатуу жагыдан, негизинен уюштуруучу жагы жардамдалат. Багбандын жыл ичинде эмгегин текке кетирбөөдө логистикалык борборлордун мааниси зор. Мындан улам соңку жылдары облус аймагында мөмө жемиштерди сактоочу борборлорду иштетүү колго алынууда. Анын арты менен продукциянын сапаты сакталып, багбан дыйкандардын кирешесин арттырууда. Максуда Кудайбердиева, Белек Мусаев, Нурньюз. Бүгүн Ош шаарында биринчи жолу спорттун олимпиадалык түрүнө кирген регби боюнча окуучулар арасында белдешүү уюштурулду. Номер 2 Карл Маркс жана номер 53 Нышанов мектептеринде борбордон келген машыктыруучулар окуучуларга оюндун тартибин үйрөтүп, мелдеш өткөрдү. Регби федерациясынын ачылганына 15 жылга чукулдаса да, өспүрүмдөр арасында жайылтуу эми гана колго алынууда. Оюн Америка футболуна окшош келип, топ кол менен ыргытып ойнотулат. Футбол сыяктуу эле командалык оюн өспүрүмдөрдү шамдагай болууга, команда менен иштөөгө үйрөтөт. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын адистери балдарды компьютердик оюндардан алыстатып, активдүү жашоого үндөй турган кыймылдуу оюнду мектептер арасында жайылтууга кызыктар экендигин билдирди. Азыр билесиздер, дүйнөдө цифровизация аябай өнүккөн мезгил. Айрыкча мектеп окуучуларынын ар биринин колунда смартфондор бар, телефондор бар.
бир жагы ушул интернеттен алаксытуу максатында бул аябай кызыктуу ойун экен. Азыр мына биз да өзүбүз да күбө болуп турабыз. Окуучулар аябай жакшы кабыл алышты. Бир жагы телефондон алаксытып спортко үндөө, ден соолугун чыңдоо максатында. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Нур телеканалынын мобилдик репортеры өз ишин улантууда. Мында коомдо болуп жаткан окуяларды, көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн 0553 53 0005 WhatsApp номери сутка бою кызматта. Биздин эфир сиздер үчүн гана иштемекчи. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошуп калам. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.